тактап алгыла, каерде канча адам жүрөт, не иш кылып атышат? Билбейбиз, шаар бардак болуп кетти. Жалал Абад шаарында кылмыштуулуктун алдын алуу багытын көздөгөн бирдиктүү алдын алуу иш-чарасы старт алды. Жумушка 300 чукул милиция кызматкерлери тартылып, жардам берүү жагы үй комитеттерине жүктөлгөн. Иш-чаранын негизги максаты буга чейин каттоодо турган жарандарга профилактикалык иш-чараларды жүргүзүү, башка бир жарандардын бир жерлерге келип турган учурлары милиция тарабынан каттоого алынган болсо, ошол жердеги адамдарды дагы жергиликтүү дамкомдор кошо жүрүп атпайбы бул иш-чаранын алкагындачы. Ошол дамкомдор менен биргеликте бири-бирине информация дагы бөлүшүлөт ошондочу. Негизинен кылмыштуулуктун алдын алуу багытында өткөрүлүп жаткан иш-чара. Ички иштер кызматкерлери тарабынан жарандардын өздүгүн тастыган документтери каралып, жашаган жери такталды. Ошондой эле башка район шаарлардан көчүп келип жашап жаткандар тизмеге киргизилди. Көбүнчөсү мына батирлерде азыр бизде башка жактан көчүп келгендер, баягы базарларда иштегендер, деги эле кызматка келгендер, ушундайлар көп да. Биз ошон үчүн өзүбүз тартайбыз. Мындайынан жалпысынан үйлөрдө тынч эле өткөн 2-3 айдын мурда ушундай кражалар болуп атат. Эми алар баягы жумушсуздуктун айынан болсо керек деп ойлоп атабыз да. Биз дагычы ошо квартираларга жанагындай ключ менен кирип ачып кеткендер ошол. Милиция кызматкерлери катышкан мындай иш-чаралардын шаар аймагында бат-баттан болуп турганы жакшы деген жашоочулар муну менен ар кандай кылмыштардын болуусунун алдын алууга негиз болот деп турушат. Шаарда энди эл көп. Шаарда эл көп, батирде тургандар да көп. Милиция кызматкерлери тез-тез келип турса жакшы болот. Биздин көчөбүз тынч. Калинин көчөсүндө кемпирим экөөбүз турабыз. Эч кандай нааразычылыгыбыз жок. Арызданган жаман сөздөрүбүз жок. Калаада бирдиктүү алдын алуу күнү мындан ары ар ай сайын өткөрүлөрү тийиштүү кызматкерлер тарабынан билдирилди. Маалымат катары айта кетсек, өткөн жылы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине жалпы 453 уурулук фактысы катталган. Анын ичинен башка органга берилгени 58, соттун кароосуна жиберилгени 89, өндүрүштөн кыскартылган иштер 18. Азыркы учурда 214 учур тергелүүдө. Бактыгүл Тешебаева, Бурканбек Матов, жаңылыктар үчүн.